9 кумалак көчмөндөрдүн байыркы оюну. Тоздук эрежеси. Арбаттагы 9 кумалак долбоору. Мир вашему дому. Сиздердин үйдө тынчтык болсун. Биздин бабалардын көчмөнөлөргө гана мүнөздүү дүйнө таанымы болгон. Алардын көз карашы боюнча асман баарын көрүп турган көздүн кареги. Ал эми адамдын ар бир кадамы Көкө Теңир тарабынан колдоого алынып же жазаланып турат. Көчмөндөр өздөрүнүн дүйнө таанымы менен ушундай кызыктуу жана өзгөчө 9 кумалак оюнун ойлоп табышкан. Удивительную и уникальную игру Тогыз кумалак. Заманбап спорт оюндары атаандаштын үстүнөн үстөмдүккө жетишүүгө, аны жок кылууга негизделген. 9 кумалакта баардыгы башкача. Оюнчунун максаты көбүрөөк байлык же таш жогултуу. Бул атаандаштын ошондой эле аракеттерди жасоосуна жолтоо кылбайт. Асманда көк жаралганда, төмөндө кара жер жаралганда, ортосунда адам жаралган. Бул хундардын урпактары болгон түрк сөздөрү 9 кумалак оюнунда чагылдырылган. Оюн тактасында атаандаштын үйлөрү бири-бирине каршы жайгашкан. Оюнда шахмат же шашка оюндары сыяктуу өйдө төмөн жүрүүгө болбойт. Ортодон оңго карай жүрүүгө болот. Анткени жогору жакта жараткандын орду, төмөндө ыйыктардын орду болгон. Адамзат ортодо турат. Башкача айтканда атаандаштардын түздөн-түз кагылышуусу жок. В народе игру в Тогыз кумалак часто называют... Элде 9 кумалакты чабандардын алгебрасы деп аташчу. Мурдалардын арасында абдан белгилүү болгон. Алар жайытта жүргөндө 9 кумалак оюну менен убакыт өткөрүшкөн. Алар таш ордуна кой эчкинин корголун колдонушкан. Үйлөрдү жерге казып алган айтылат. Ошондуктан аны кайда болсо дагы ойной алышкан. Прямо в земле, поэтому могли играть где угодно и когда угодно. Оюндун кыргызча аталышы 9 коргол деп аталат. Ал 9 тоголок тезек дегенди билдирет. Бул азыркы 9 кумалак оюнун жактырган адамдарда эки ача ой жаратууда. Бирок буга эч себеп жок. Анткени адамзат көп нерселерди табиятты көрүп туурап жасаган. Мисалы азыркырлар куштардын сайраганын турагандан келип чыккан. Архитектура кумурсканын же арылардын уюгуна окшоштуруп имарат куруу аракетинен жаралганын айтышат. Англиялык тарыхчы жана археолог Эрнест Маккей 9 кумалак 5 таш оюндары Азиядагы уурлар арасында 5000 жыл илгери кеңири таралганын айтат. Анда оюндун бир элементи катары койдун корголдору колдонулган. Не стыдно признаться, но это древняя игра. Мага байыркы оюн мен үчүн чоң табышмак болгонун моюнга алуу уят. Мен дагы ал жөнүндө түкшүлмөл ойдо болчумун. Ошентип акыры мен бул оюндун эрежелери менен толук тааныша турган күн келди. И правилах этой игры. Бул Алматы шаарынын борбору, баарына белгилүү алматылык Арбат менен Панфиловдун кесилиши. Жакындан бери ар шемби сайын каалоочулар 9 кумалак оюнунун эрежелерин үйрөнгөнү чогулушат. Ошондой эле чеберчилигин өнүктүрүүнү каалагандар дагы келишет. Этого юношу Бул өспүрүмдүн аты Нурасыл. Ал 9 кумалак оюнунун көп жолку чемпиону. Бул тууралуу анын апасы жакшы айтып берет. Мой сын занимается с октября месяца с прошлого. Менин уулум өткөн жылдын октябрь айынан бери машыгат. Жыл ичинде биз 3 мелдешке катыштык. Алга чейки колоо жана акыркы Казакстан Республикасынын көз карансыздыгынын 20 жылдыгында бир күмүш медаль утуп алды. Республика Казахстан. Мен сиздерди куттуктайм. Решили, пока он маленький, начнем мы с умственного. Азыр ал кичинекей болгондуктан акыл оюндарынан баштоону чечтик. Анан 9 кумалакты тандадык. Учителя даже заметили, что... Бугалим дагы бала бир кыйла зирек, кыраакы болуп калганын жана математикадан жакшы окуп калганын байкады. Улучшились у нас знания по математике. О, келе колуңду кысып коеюн. Сага ийгилик каалайм. Дүйнө чемпиону бол. Азаматсың Нурасыл. Название игры Тогыз кумалак переводится как 9. 9 кумалак 9 таш дегенди түшүндүрөт. Мында сандардын кандайдыр бир сыйкыры бар. Математикалык көз караш боюнча алганда 9 бул өзгөчө жана көп кырдуу сан. Например,
Мисалы, аны башка бардык санга көбөйтсө, алынган сумманы кайра кошсо 9 болуп чыгат. Өзүңөр карап көргүлө. 9ду 5ке көбөйтсө 45 чыгат. 4тү 5ке кошсок 9 болот. Девятка. Или 9 умножить на 2. Же 9 санын 2ге көбөйтсөк 18 болот. 1ге 8ди кошсок кайра эле 9 болот. Получается опять девятка. Мен бир сыйкыр бар деп айттым го. Тогуз саны байракы монголдор менен түрктөрдө ыйык болуп эсептелген. Андан тышкары көчмөндөрдө 9-муун туугандык байланышты жыйынтыктайт деп эсептелген. Келттер үчүн 9 Феникс кайра жаралуу кушу. Нумерологияда 9 саны рухтун материя үстүнөн жеңиш салтанаты катары саналат. И так мне объяснили, что у каждого игрока есть 9. Ошентип мага ар бир оюнчунун 9 үй жана 1 казана болорун түшүндүрүштү. Оюндун максаты өз казанына 81 ташты чогултуу. Анан азыр тажрыйбалуу насатчынын жетекчилигинде мен 9 кумалак оюнунда биринчи кадам жасайм. Кумалак. Анда жакшы арман. Демек жүрүш бардык үйлөрдөн жасалат. Бардык таштарды алабыз. Берем все шарики. Бирөөнү калтырабыз. Калганын сааттын жебесине каршы тарапка бир дагы үйдү калтырбай таштап өтөбүз. Против часовой стрелки. Акыркы таш кайда түшкөнүн карайбыз. Смотрим, куда попал последний шар. Акыркы таш 5-чи үйгө түштү жана жупсан болуп калды. Эгер жупсан болсо, биз бүт таштарды өзүбүзгө алабыз. Биз аны утуп алдык. Все, что там находится. Бул үйлөрдө жуп болуп калды. Акыркы таш кайда түшкелет көрөбүз. Эми сиздин жүрүш. Теперь ваш ход. Эми менин жумушум ушундай жүрүш. Задача тоже так сделать. Старайтесь попасть в ту лунку. Каршы тараптагы таштар жоо эмес, үйгө туш келүүгө аракет кылыңыз. Ага. Нет, лучше я пойду вот это. Жок, мен муну менен жүрөм. Бирин калтырамбы? Один оставляю. Ооба, бирди калтырасыз. Анда 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Сиз ката кетирдиңиз. Я просчитал. Мен жаңылдым. Биринчи кадамда эле ката кетти. Ал баруучу бир аз апкарый түштү. Анда кандай кылыш керек? Бул оюндун башталышы. Ошон үчүн сиз жүрөсүз. Сөзсүз эле бул үйдү ээлөө керек эмес. Сиз көп үйдү кооптоп алда кыла турган кырдаал түзө аласыз. Башкача айтканда, сиз жүргөндө ут албашыңыз мүмкүн. Бирок таксандагы көп үйлөрдү жараткан кырдаалды түзө аласыз. Болду, түшүндүм. Утушка алайм. Хорошо. Жакшы, анда жүрөм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына таксан, алыңыз. Сиздин биринчи утуш. Баштап эле көрүш керек экен. Лиха беда начала. Игру в тогыз кумалак часто сравнивают с игрой в шахматы. 9 кумалакты көбүнчө шахмат менен салыштырышат. Эки оюн тең оюнчудан мыкты эс тутум жана логикалык ой жүгүртүүнү талап кылат. Мен шахматты жакшы ойнойм, бирок менин көз карашымда 9 кумалак оюнунда эске тутуу жана туура жолдорду иштеп чыгуу үчүн көбүрөөк ойлонууга туура келди. Продумывание правильных ходов. Эгерде шахматта бир жүрүш бир фигураны такта боюнча жылдыруу дегенди билдирсе, 9 кумалакта бир жүрүш менен бир нече таш орунго турат. Анан тактадагы кырдаал бир жүрүштө эле толугу менен өзгөрүп кетиши ыктымал. 9 кумалак оюну математикалык ой жүгүртүүнү жакшы өнүктүрөт. Анткени тактада көп сандуу комбинациялар пайда болушу мүмкүн. Биздин серепчи Еркабулан Халиловдун пикири боюнча 11 жүрүштөн кийин 10 миллиондон ашык жүрүү варианттары келип чыгат. Анда мен ушундай тактикалык жүрүү жасайм. Жакшы. Эгерде менде мисалы бир эле таш калсачы, бирөө дагы болот. Жүрө аламбы? Жүрө аласыз. Утуп дагы алышыңыз мүмкүн. Все забираете. Мен ушинтип жүрдүм. Баарын жыйнап алдым. Баарын алыңыз. Уттуңуз. Акырында баарын түшүнө баштадым. Бир партия 4-5 саатка созулушу ыктымал. Мында жигердүү чабылдуу ийкемди коргоону менен айкалыштыруу маанилүү. Оюндун жүрүшүндө атаандаштарга 4 негизги математикалык аракетти пайдаланууга туура келет. Анан кайсыл оюнчу жүрүштөрдү тезирээк эсептей алса, анын утуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Я хочу показать вам, как быстро. Мен сиздерге манжаларсыз кантип тез эсептөөнү үйрөтөм. Сиз үйрөнчүк болсоңуз, анда сизге тез эсептөөчү бир нече ыкма көрсөтөм. То есть, например, здесь у нас получается 7 шариков.
7 шариков. Башкача айтканда мында бизде 7 таш бар. 7 ташты башкача айтканда үйдөгү таштардын санына 7+6 номердеги үйгө кошобуз. 13 минус 10. Анан биз 3-чү үйгө түшөбүз. Мына көрдүңүзбү? 3-чү үй. Видите? Третий ум. Атайын формула бар. Запоминайте. Эстеп калыңыздар. 10, 19, 28, 37 сандары. 37. Если сумма 10, 19, 28, 37. Булар мага эмне берет? шариков, количество шариков. Эгерде таштардын саны үйлөрдүн номерлери 10дон ашык болсо, 10 таш алабыз. Биз каяка туш келерин аныктайбыз. Үйдүн номери. Эгерде 19 көп болсо, 19 таш алабыз. Анан акыркы таш кайда түшөт, так аныктоого болот. Куда попадет шарик? Сизди буга кимдир бирөө үйрөттү? Же бул жөн эле классикаба? Да, сейчас Бул жөн эле классика. Азыр 9 кумалак спорт катары жигердүү өнүгүп келет. проводится Дүйнө чемпиондугу, Азия чемпиондугу өткөрүлүп жатат. Биздин балдар жаңы эле Монголиядан келди. Азыр Карагандада ойноп жатышат. Мындай мелдештер дайыма өткөрүлүүдө. постоянно проводятся соревнования. Эгерде тарыхка кайрылсак, кумалактардын башталган оюн тугулак, бестемше, эсен коргоол, кооздатуу оюндары болуп бөлүнүп, биздин күндөргө чейин 9 кумалак түрүндө жетти. Индияда чатуранга деген ат менен пайда болуп, арабтарга шатранж деген аталыш менен өткөн оюн көп доорду баштан кечирип, азыркы шахмат оюну болду. Бул оюндардын эволюциясындагы айырма шахматтын эрежелерин иштеп чыгууда Азия менен Европанын өкүлдөрү катышкан. Ал эми 9 кумалактын эрежелерин калыптандыруу түздөн-түз байыркы көчмөндөрдөн жана алардын урпактары тарабынан жүргүзүлгөн. Я заметил, что в этой игре Мен бул есть оюнда своеобразный кооз, стиль. натыйжалуу жана ойлонулган жүрүштөрдүн өзүнчө бир эстетикасы бардыгын байкадым. Анан кээде мен өзүмдүн насаатчыма кынтыксыз жана так эсептелген жүрүштөр үчүн кол чаап жибергим келип жатты. Бирок ал азыр мага кол чабат окшойт. Похоже, сейчас он поаплодирует мне. 1, 2, 3. 2, 3. Азамат, ал эми. Ха-ха-ха. Мына ушундай. Вот так вот. Ар бир оюнда өз эрежеси, стратегиясы жана негизги максаты бар. Мисалы шахматка оюнга өз убагында керектүү фигураларды киргизүү, кырдаалга жалпы көзөмөл жана аймактык басымдуулук негизги мааниге ээ. Ал эми 9 кумалак оюнунда аны өзүңө гана тагандык стратегиялык жана тактикалык ыкмалары бар. Мисалы туздук алуу эрежеси бар. Вот смотрите. Это одно из исключений из правил. То есть в этом изюминка и соль игры. Я походил, после моего хода здесь стало... Мына карасаңыздар, бул эрежедеги бир өзгөчөлүк. Башкача айтканда, оюндун кызыгы ушунда. Мен азыр жүрдүм. Один раз за игру. Менин жүрүшүмдөн кийин мында 3 таш калды. 3 таксан. Ал негиз алынбайт. Бирок эрежеде бир өзгөчөлүк бар. Ал оюнда атаандаш тараптагы үйлөрдөгү таштарды бир жолу таксандуу кылсаңыз, анда баардык 3 ташты өз казаныңызга саласыз. Сиз бул үйдү утуп алдыңыз. Башкача айтканда, туздук уттуңуз. Туздук бул казакча таатымал дегенди билдирет. Эми сиздинче менин баардык жүрүштөрүбүздөн туздукка түшкөн таштар түздөн-түз менин казаныма туздук ээсине түшөт. Владельцу туздука. Кыргыз кесиптештер бул үйдү туз деп коюшат. Эгерде бул сөздүн түпкү маанисин терең карасак, анда эки түшүнүк бар. Биринчи туз жана экинчи түз. Тала, мейкиндик дегенди билдирет. Көпчүлүк изилдөөчүлөр бул сөздүн этимологиясына таянып, туздук талаадагы курмандык чалынган жайды түшүндүрөөрүн айтышат. Мындай үрп-адат хундарда жана казактарда болгон. 9 кумалак оюну байыркы хундардын аскердик стратегиясына жана согуш жүргүзүү тактикасына ылайык иштелип чыккан. Анда чабуул коюу, коргонуу, буктурма даярдоо, негизги күчтөрдү ареграттардан бөлүү, күтүүсүз кол салуу жана башкалар бар. Оюндагы туздук эрежеси казатка чыгар алдында курмандык чалууну түшүндүрөт. Еще я заметил, что для игры в тогыз кумалак... Дагы менин байкаганым 9 кумалак оюнунда бир гана акылыңды эмес, туюу сезимиңди дагы иштетүү керек. Акыл эс чыныгы кырдаалды аңдайт. Объективную реальность. Ал эми ички туюм оюндун жүрүшүндө келип чыккан кандайдыр бир кырдаалды көрүүгө мүмкүндүк берет. Бул мага абдан жакты. Менин оюнум экен. И это очень мне нравится, это очень в моем стиле. Мен анда мындай жүрөм. Мына сиз туздук уттуңуз. Болду, мен туздук уттум. Мен эми баарын өзүмө алам жана туздукту бул жакка коем.
Эми менде туздук бар, мүмкүнчүлүктөр теңелди. Балки мындай жүрүп көрөм. Я вот так вот пойду, чтобы здесь уже... Сиз эми коргону баштадыңыз, үйрөндүңүз. Да, научились. Ох. Исход игры может решить... Оюндун жыйынтыгын бир эле жаңылыш жүрүш чечип коет. Ошондуктан оюнда абдан кыраак болуу, ката кетирбөөгө жана чогулган таштарды алдырып жибербөөгө аракет кылуу керек. Потерять собранные камушки. Вот сейчас я... Мына азыр мен бул аянтты ушул үйдө коргоп жатам. Бул оюн адамды өнүктүрүү менен катар тартипке үйрөтөт. 9 кумалак ойногон бала өзүн токтоо алып жүрүүгө үйрөнөт. Анын жыйынтыгында ар кандай кырдаалдарда өзүн эркин сезип, түрдүү абалга карата өзүнүн көз карашы, позициясы бар инсан катары калыптанат. Муну алып салуу керек болчу. Ооба, экинчи жолу сиз мени ушундан кармадыңыз. Я специально делаю, чтобы... Эсиңизде калсын үчүн атайын ушундай кылып жатам. Экинчи жолу эми эстеп калдым. Мына, эми эч качан оозуңду ачып эстебейсиң. Эми ооба. Вот. В конце игры, когда остается очень мало шариков, ходов, нужно стараться экономить ходы. Оюндун аягына карата абдан аз сандагы таштар калат. Андыктан жүрүштөрдү үнөмдөөгө аракет кылыш керек. Закончатся шарики. Калган жүрүштөрдү эсептөө зарыл. Эгерде оюнчу жарымына келгенде жарым таштары жок калса, анда ал жөө калат. Бул абал ат сротар деп аталат. Башкача айтканда жөө калат. Эгер жөө калсаң, демек утулдуң. Кээде утуп жатып дагы жүрүүгө ташы жок ат сротар кырдаалында калууга болот. Можно попасть в ситуацию от сротар, при котором не остается ходов, нечем ходить. Андай кырдаалда аянттагы таштар кимдин жүрүшү бар болсо, ошонун казанына өтөт. Переходят в казан того, у кого еще есть ходы. Менин түшүнгөнүм боюнча, бул партияда менин ишим бүтүптүр. Вот я объяснил. Мен оюн эрежесин көрсөттүм. Калганы тажрыйба менен келет. Все приходит с опытом. С опытом. Теперь у меня новое увлечение. Эми менде жаңы эрмек пайда болду. Абдан кумардуу жана кызыктуу оюн. Сизге бул оюн жөнүндө айткан кеңештериңиз, көрсөткөн мисалдарыңыз үчүн чоң рахмат айтам. Мен сиздин ойногонуңузга баа бердим. Сиз өз ишиңиздин чебер экенсиз. Вы профессионал своего дела. Долгое время... Узак убакыт бою 9 кумалак оюну татыксыз түрдө унутулуп келген. Бирок бүгүнкү күнү көрөрман инсандардын аракети менен ал ишенимдүү түрдө элге кайтып келүүдө. Еркебулан Халилов кесиби боюнча инженер-механик. Ал эми 9 кумалакты 30 жылдан бери ойнойт. Башында бул кадимки хобби катары болчу, бирок кийин ал оюнга карата сүйүүгө айланды. Еркебулан байыркы оюнду казакстандыктардан эле эмес, чет өлкөлүктөр арасында дагы жигердүү жайылткан оюнчу. Анын үстүнө ал өз кесибине байланыштуу 9 кумалактын оюн тактачысынын жаңы үлгүсүн түзүп жасап чыккан. Я постарался создать доску современную. Мен ойноого ыңгайлуу, жаңы такта түзүүгө аракет кылдым. Ошол эле учурда так улуттук колоритте көрүнүшүн каалагам. Анткени бул казактын улуттук оюну, интеллектуалдык оюн. Так как это казахская национальная игра, интеллектуальная игра. Мурдагы жана азыркы жаңы үлгүдөгү эки тактанын айырмасы бир караган кишиге эле жакшы байкалып турат. Бирок мында кеп анын көрүнүшүндө эмес. Тактанын жаңы вариантында атайын жантык түздүктөр бар. Ал жерге таштар өздөрү эле тизилип турат. Бул оюндун жүрүшүндө санаганды бир кыйла жеңилдетет. Арбаттагы 9 кумалак долбоору бул эч качан бош турбаган 5 оюн столу. Долбоору жакында ушул жайдын башында ишин баштаган. Ал Еркебулан Халиловдун жигердүү аракети жана эл аралык фонддун колдоосу менен түзүлдү. Аталган фонддун башкы директорунун орун басары Болот Байболов эми казак улуттук оюну 9 кумалакты кайра жаратуунун жигердүү жактоочусу болуп калды. Не будет преувеличением сказать, что сегодня я сделал свое самое большое открытие за последнее время. Я открыл для себя древнюю игру номадов. Эми чынын айтсам, бүгүн өзүм акыркы убактагы эң чоң ачылыш жасадым. Муунда муунга өтүп келген байыркы көчмөндөрдүн 9 кумалак оюнун үйрөндүм.
Бул оюндан логика менен өз ара шайкеш аракеттенүүнүн чексиз сыйкырдуу кереметин жана чыныгы акылмандыкты көрдүм. Чындыгында тогузумалак биздин жалпы улуттук кенч, маданий мурас. Аны менен сыймыктанып эле тим болбой, азыр дагы пайдаланууга болот. Достор, тогузумалак ойноңуздар. Бул пайдалуу жана кызыктуу эң сонун акыл оюну. Это азартно, да и вообще, это сейчас очень модно и круто.